Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 17 декабрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Казакстанга жардам берген кыргыз куткаруучулары кайтып келишти. Кыргызстандык куткаруучулардын Казакстандагы миссиясы аяктап кайтып келишти. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, Кордай районунун акими жана өлкөнүн Өзгөчө кырдаал министрлиги кыйын күндө кол сунуп жардам берген кыргыз куткаруучуларына терең ыраазычылык билдирүү менен грамота жана баалуу сыйлык тапшырып, жылуу узатышкан. Белгилей кетсек, Кордай районунда 17 декабрда жааган кардан улам кар күткүсү пайда болуп, Алматы-Бишкек жолунда 150 автоунаа жүргүнчүлөрү менен калып калган. 15 декабрга түнү Кыргызстан 39 куткаруучу, 5 оор техника, 1 пикап жана 2 карда жүрүүчү унаа жиберген. Алардын жардамы менен бороон чапкында жолдо калган Кыргызстандын 16 жараны мекенине жеткирилди. Мындан сырткары карга тыгылган 2 жүк ташуучу жана 3 жеңил унааны сүйрөп чыгарышкан. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. Эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ушул App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Жапаров Ташиев менен мамилеси тууралуу суроого жооп берди. Президент Садыр Жапаров 16 декабрда элдик курултайдын 2-күнүндө министрлер кабинетинин төрага орун басары УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев менен мамилеси тууралуу суроого жооп берди. Садыр Жапаров ал бийликке келгенден бери Камчыбек Ташиев менен мамилесине чок салгысы келген тараптар болуп келатканын, бирок экөөнүн ынтымагына эч нерсе тоскоол боло албастыгын белгиледи. Эки дос бийлик талашып жатат деген, бири-бирибизди кайраштырган маселе 3 жылдан бери келатат. Атайын кызматтарга бир аксакалдын телефон номурлары, жазуулары түшүп калган экен. Аксакал эле киши олтуруп алып уюштуруп жатат. Сен Садырдын агасына барып бир жуманын ичинде Ташиев бийликти басып алган турат деп айт. Сен аялына барып айт, сен баласына барып айт, Ташиевти болсо мага койгула. Мен аны өзүм бат эле көндүрөм деп жатат. Алар бизди чабышсын дейт. Экөөнү ажыратсак бийликти оңойгулатабыз деп жатышат. Мен ал видеону чыгарып деле жиберсем болот. Ал менин колумда турат. Бирок ал аксакал кишиге боорморуйт. Абийирин төккүм келбейт. Азыр өзү деле тынчып калды, деди Жапаров. Садыр Жапаров Ташиевке атайын колду ийбестик макам берүүнүн зарылдыгы жоктугун, ал катуу кайтарууга алынганын билдирди. 15 декабрда курултайдын 1-күнүндө Жалал Абад облусунан келген делегат Элнура Жуманова УКМКнын төрагасына кол тийбестик макамын Жогорку Кеңеш аркылуу мыйзамдаштырууну сунуштаган. 2020-жылдын 4-октябрындагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан арачылыктан кийин абакта жаткан Садыр Жапаров алгач өкмөт башчынын милдетин аткаруучу, андан кийин премьер, 2021-жылы шайлоодо президент болгон Камчыбек Ташиев УКМКны жетектеп калган. Көп жылдан бери достук мамиледе экенин билдиришкен. Экөө тең Ата журт партиясынын тизмеси менен 2013-жылы Жогорку Кеңештин депутаты болушкан. Алардын мамилеси, достугу тууралуу коомдо ар кандай маалымат айтылып жүрөт. Өлкө башчы курултайда бейөкмөт уюмдар боюнча пикирин билдирди. Садыр Жапаров коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдарды көзөмөлдөөгө багытталган мыйзам долбоор боюнча 2-элдик курултайда пикирин билдирди. Мамлекет башчы 30дан ашык мамлекет Кыргызстанды бул мыйзам долбоорун кабыл албоого мажбурлап жатканын белгиледи. Ачуум келип 4-5 өлкөдө суроо бердим. Силерде бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдар барбы десем, бар дешти. Алар силерге каяктан акча келип түшкөнү, канча эмгеге калганы, соцфонд менен салыкка канча кеткени тууралуу отчет беришеби десем, ооба дешти. Анда эмне үчүн биз отчет албашыбыз керек, же биз экинчи сорттогу адамдарбызбы дегенде дудук болуп калышат, деди президент. Жапаров бийлик алардын акчасын талашпаганын белгиледи. Алардын акчасын талашып кыйнаган жокпуз. Отчетту ачык көрсөт деп жатабыз. Буга чейин эч ким ачык көрсөтпөй иштеп келген. Чоң суммада акча алышат, бирок салык төлөшпөйт. Жок дегенде айлыгынан соцфондко төлөм которушу керек да, деди өлкө башчы. Жапаровдун бул кебин залдагылар кол чаап колдошту. Жаңы жылдык салаттарды канализацияга төкпөгүлөө мэриянын эскертүүсү. Бишкек суу канал өндүрүштүк эксплуатациялык башкармалыгы шаар тургундарынан жаңы жылдык каникул учурунда канализацияны пайдалануу эрежелерин эске алып, таштанды чыгарууга жоопкерчилик менен мамиле кылууга чакырат. Бул тууралуу кала мэриясынын сайтында маалымдалган. Көпчүлүк учурда шаардыктар канализациянын ар кандай таштандыларды утилдештирүүнүн универсалдуу каражаты катары колдонушат. Көйгөй өзгөчө майрамдык мезгилден кийин канализация системасына кирген тиричилик жана майрамдык таштандылардын көлөмү көйгөндөн кийин жаралат деп айтылат маалыматта. Мэрия канализация суюк тиричилик калдыктарына гана арналганын эскертет. Ошондой эле жаңы жылдык майрамдан арткан тамак ашты канализацияга төкпөнү өтүнөт.
Кайрат Жыргалбек уулу 2023-жылдагы Кыргызстандын эң мыкты оюнчусу деп табылды. Кайрат Жыргалбек уулу 2023-жылдагы Кыргызстандын эң мыкты оюнчусу деп табылды. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзунан билдиришти. Абдышатов футбол клубунун 30 жаштагы жарым коргоочусу бул наам үчүн улуттук команданын мүчөлөрү Алимардан Шүкүров жана Христиан Браузман менен ат салышкан. Ассаламу алейкум, урматтуу кадырман YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Урматтуу бир туугандар, мына Илхан энебизге акыркы операциясы май айында боло турган болду. Толук операциясына каражат жетишсиз болгонуна байланыштуу дагы да сиздерден жардам сурап турабыз. Ошол төмөндө турган реквизиттерге өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып кетсеңиздер болот. Полотбек деп чыгат. Полотбек Ембанк Полотбек А деп чыгат, жана Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Сиздер эч переживать этпей которуп койсоңуздар болот. Анан единица катары дагы салып койсоңуздар боло берет. Единица катары дагы аягы 78 деген номер бар. Ошол аягы 78 деген номерге единица салып койсоңуздар болот. Анан Мегаком номерге дагы салып койсоңуздар болот. Ада Ембанк бар. Буюрса Кудай кааласа ушул Илхан энебизден Илхандай көрсөтүп койгонда акыркы операциясында ушул мына төмпөк төрүн, мына ушул жерлерин, сөөктөрүн ичине киргизе турган болду. Эми акыркы жыйынтыкта көрөбүз. Азыр сен мына немең ооруп кетеби? Мына кыйналтасың дагы деле же мурдагыга салыштырмалуу кандай болуп калдың? Туруп басканда, көп басканда кыйналам, орта тарттым. Көп катуу туруп же эме көп туруп басып койсом ооруп кетет. Көп мындай достор менен ойноп жүгүрүп койгонуңда ооруп кетеби? Ошондо ооруп кетет. Кечинде жатканда кандай жатасың ошондо? Кечинде кээрде бир жер менен кечке жатсам, ошо жагым ооруп кетет. Арты менен көп жата албайм. Артым да ооруп кетип атат. Кечинде жатыш өтө эле кыйын болобу сага? Көп эме кыйын болот. Артым оорутат. Мынакей туугандар, ушул баланын ден соолугуна кайдыгер карабастан буйруса көп түкүрсөкөл болот. Акыркы операциясына да жардам берип, ошол реквизиттерге өз ихсаныңыздарды салып кетиңиздер. Буйруса Кудайым шифасын берсин деген үмүттөбүз. Сиздер бар экенсиздер. Мынакей Илхан энебиз дагы ушунча даражага жетип олтурат. Буйруса кичине сөөктөрү өссө, ошол май айына жылдырылыптыр. Майда барып операция болуп келет. Силердин аманаттарыңызды алдым. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Үй бүлөңүздөргө бакыт каалайм. Айдайым бактылуу болуп жүргүлө. Мынакей туугандар, буйруса ушул Илхан энебизге кайдыгер карабай акыркы операциясына чейин туруп берип коелу. Буйруса ушул аз эле каражат калган. Ушул каражат чогулса, уже Илхан энебиз акыркы операциясына кетет май айында. Акчаңды көбөйтүп берем, бир катар алдамчылыкка шектүү кармалды. 13 декабрь күнү милицияга жаран К аттуу жаранга карата чара көрүү арызы менен кайрылган. Себеби анын ишенимине кирип, акчаны көбөйтүп берем деген шултоо менен $3000 суммасындагы акча каражатын алдоо жолу менен ээлеп алган. Андан кийин белгисиз тарапка качып кеткен. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси алдамчылыкка ылайык кылмыш иши козголду. Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө 1989 жылы туулган МК аттуу жаран аныкталып кармалды. Тергөө кызматына жеткилип шектүү Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда анын ушул сыяктуу 14 кылмыш фактысын жасоого катыштыгы бар экени аныкталды. Баткенде 3 ишкер көмүр баасын көтөрдү деп айыпка жыгылды. Баткен шаарынын мэриясынан кабарлашкандай, шаар аймагында көмүр баасын негизсиз жогорулатты деген негизде 3 ишкерге 3000 сомдон айып пул салынды. Жергиликтүү бийлик монополияга каршы кызматтын текшерүүсүндө шаарда көмүрдү бекитилген баадан кымбат саткан 3 ишкер аныкталды. БР үлгүсүндөгү көмүр 9 сом 50 тыйындан ашык сатылбашы керек деп бекитилген. Мунун алдынан Баткенде БК үлгүсүндөгү көмүрдүн килограммы 16 сомдон сатылып жатканы тууралуу видео таркаган. Шаар бийлиги бул жылы тартылган видео деген билдирүү тараткан. Учурда Баткен шаарына калк керектөөчү БР көмүрүн тоннасы сапатына жараша 7000 сомдон 9500 сомго чейин сатылып жатса, сапаттуу БК көмүрүнүн тоннасы 14-15 миң сомго чейин бааланып жатат. Баткен облусунун ички керектөөсү 128 миң тонна болсо, анын 94 миң тоннасын калк керектейт. Облуста жалпысынан 45 көмүр шахтасы иштеп, жылдык көмүр өндүрүлүү 765 миң тоннадан ашат. Өндүрүлгөн көмүрдүн 15% ашыгыраагы гана керектөөнү жабат. Сентябрь айында өкмөт көмүрдү сыртка экспорттоого убактылуу чектөө киргизген. Ошого карабай Баткенде көмүргө болгон баа эң жогорку экени айтылып келет. Кандай болуп калдыңыз? Ден соолук жакшы болуп калды. Келип бияка дарылансаңар болот экен.
мен да Юруфага баргам, дарын түрүн ичкем, аягында ситрамон ичип калгам. Калыңдап төшөк жаңынып, бутка байпак кийип, башыма баш кийим кийип эле ушинтип калдым менен. Азыр бир кат журкан менен кызып атам. Кудайга шүгүр. Дары алсаңар андан көп кетет экен. Андан көрө ушундан лечение алгыла мына. Денеңер да жумшарат экен. Кан тамырыңар иштеши жакшы болуп калат экен. Денеңер жыргайт экен кыскасы. Мына беттеримде кан жүгүрүп, башым оорубай калды. Ситрамон ичип эле жүрчү элем. Мен Кудайга шүгүр ситрамон көрө элекмин. Дары көрө элекмин. Шүгүр келип дарыланып кеткиле. Жакшы экен, аябай жакшы. Жардам берет экен. Суук тийген, гаймарит, жамбаш оору, тизек оорулар бүт эле келип атат, мен өз көзүм менен көрүп атам. Мына мындай тер деген анда санда чыкчу эле. Азыр былчылдап тердеп атам. Келип дарыланып кеткиле. Рахмат, Алла шифасын берсин. Эгерде да сиздерде да ушундай көйгөйлөр болуп жатса, башыңыздар ооруп, таманыңыздар муздап, суук тийген, муун оору, башыңыздар ооруса, ушундай кылып простатиттен, гаймориттен арылтабыз. От процедурасы жасалат. Толук маалымат экрандагы номерлер, биздин адрес Ош шаары, Масалиев 73, Арентер Горбанядагы Оптима банктын жанында. Башка Томуй Теле Чапчу президент Жапаров мугалимдер тууралуу. Экинчи элдик курултайда өлкө башчы Садыр Жапаровга мугалимдердин укугун коргоп берсеңиздер деген өтүнүч келип түшкөн. Өлкө башчы туура маселе көтөрүлгөнүн айтты. Туура маселе мен дагы кээде көрүп алып кейим. Азыр аябай чын тийбес болуп калбадыкпы? Биздин убагыбызда сызгыч менен башыбызды Томуй Теле Чапчу, анан үйгө барып айтсаң чала болот, тентек кылдың да дешет. Анткени ата-энебиз тентек экенибизди билет да, мугалим жөн эле чаппайт, урушпайт, тентектик кыласың, индине тиесиң, анан кекиртектен ашып кетет дагы чабат. Бизди бор менен чекеге чапчу, сызгыч менен болгондо дагы калың 3 бурчтук сызгыч менен чапчу. Эч нерсе болбой эле жакшы тарбия алып чыктык, деди Жапаров. Президент ата-энелерди жана балдарды, мугалимдердин анча-мынча какыс кукусун көтөрүп коюуну, анткени алар окуучуга күйүп-бышып жатканын, кээде балдарды дагы аша чаап кетип жатканын кошумчалаган. Арстан Алай 15 январга чейин камакка калтырылды. Кышты жоюп койдум деген Арстан Алай камакта калтырылды. Бул тууралуу Октябрь райондук сотунан билдиришти. Маалыматка караганда Октябрь райондук сотунан анын бөгөт чарасы каралып, ал 15 январга чейин камакта калтырылган. Арстан Алай дайынсыз болуп милиция тарабынан изделип жаткан. Сереп медиа маалымат агенттигине анын УКМКда экени маалым болгон. Ал диний кастыкты козутуу беренеси менен айыпталып жатат. Шакиевке мен айткам, Садыр Жапаров туун өзгөртүү идеясы меники. 16 декабрда 2 курултайда Садыр Жапаров тууга өзгөртүү демилгеси ага таандык экенин билдирди. Кабыл алынган күнүн, жаштык кезин кошо эске салып өттү. Ал президенттик кызматтагы 3 жыл ичинде жолугушууларга жана саммиттерге катышуу үчүн бир катар өлкөлөргө барганын, айрым жолугушууларда силер күн карама эгип май өндүрүп чыгарасыңарбы деген суроолор берилгенин айтты. Спикер Нурланбек Шакиевке ушундай болуп жатат. Желеке оңдоп түзөтүү киргизүү менин ыйгарым укугума кирбейт. Жогорку кеңешке туунун авторлорун чакырып кеңешип мүмкүн желекти, күндүн нурун кичине түздөп, түндүгүндөгү чаңгаракты 4кө көбөйтүп койбойлу деп мен сурандым. Нурланбек Шакиевди тепкилөө мени тепкилегиле. Бир тыйын чыгым кетпейт, желекти оңдогонго мени бир колдоп берип койгулачы. Менин бир суранчым ушул, деди өлкө башчы. Нарында өмүр бою абакка кесилген жаран акыйкатчыдан жардам сурады. Өмүр бою эркинен ажыратылып 2005 жылдан бери Нарын шаарындагы тергөө абагында камалып жаткан жаран акыйкатчы Жамиля Жаманбаевага анын укуктарын коргоп берүүнү өтүнүп кайрылды. Бул тууралуу омбудсмендин аппаратынан билдиришти. Жаманбаева облустун жабык мекемелери менен таанышкан маалында Нарын шаарындагы тергөө абагынан барып, камактагыларды кармоо шарттары менен таанышты. Эркинен ажыратылгандар аларды кармоо шарттарына арызданган эмес, бирок сот маалында укуктарын коргоп берүүнү өтүнүшкөн. Акыйкатчы өмүр бою эркинен ажыратылган жаран менен аңгемелешкен маалда ал анын паспорту жоктугун документти алууга жардам берүүнү өтүнгөн. Тергөө абагынын кызматкерлеринин маалымат боюнча, бул жарандын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок болгондуктан паспорт берүү кыйын болууда. Соттолгон адам мындан тышкары дагы дары-дармек керек болуп жатканын айткан. Акыйкатчы тергөө абагынын кызматкерлерин улуттук мыйзамдарга ылайык камалгандардын укуктарын камсыздоого чакырган. Андан кийин Жаманбаева Нарын облусунун ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайын көрүп чыккан. Кыргызстанда жабык мекемелерге реформа керек
эскиги көп жылдардан бери айтылып келет. Өзгөчө камалгандарды жана соттолгондорду медициналык тейлөөнүн сапаты далай суроолорду жаратууда. Быйыл июнда Кыргызстандын түзөтүү колониясында 3 жаран кайтыш болгон. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун маалыматына ылайык 6 июнь күнү номер 27 түзөтүү колониясында КУЛМ өз жанын кыйган. 24 июнда болсо номер 31 түзөтүү колониясында ТТ аттуу жаран боорт циррозу илдетинен каза тапкан. 27 июнда номер 3 түзөтүү колониясында жазасын өтөп жаткан А аттуу жарандын жүрөгү токтоп калган.